Эл аралык жумуш жарманкесине каладагы жаштар, жогорку окуу жайлардын студенттери катышып, чет өлкөгө мыйзамдуу ишке орношу боюнча маалыматтар менен таанышты. Жарманкеге 16 мамлекеттен 40тан ашуун жумуш берүүчү компания өз мүмкүнчүлүктөрүн сунуштады. Шаарда эл аралык жумуш жарманкеси алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Жарманкенин негизги максаты адам сатууга, кулчулукка бөгөт коюу жана жаштарды иш менен камсыздоо. Кыргыз өлкөсүнөн кеткен мигранттарды легалдуу жумуш менен камсыздоо үчүн көптөгөн сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бүгүнкү күндө жарманкеге катышкан биздин жарандар түздөн түз жумуш берүүчү менен аңгемелешүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Анткени Россия Федерациясынан, Болгариядан, ошону менен бирге Кореядан, Түркиядан түздөн түз жумуш берүүчүлөр келип атат. Жалпысынан айтканда 16 мамлекеттин жеке менчик менен биргелешикте иштеген иш-чаранын ичинде 16 мамлекетте жумушка орношууга мүмкүнчүлүк түзүп, элге жайылтуу максатында бул иш-чара өтүп атат. Нурзада Ахматова келерки жылы каладагы жогорку окуу жайлардын биринде окуусун аяктап жатат. Нурзада айым атайын жарманкеге чет жерден жумуш издөө үчүн келип, жаштар үчүн чет өлкөдө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар экенин билди. Ошондой эле ар бир миграцияга чыккан жаран өз укуктарын билүүсү зарыл экендигин кошумчалады. Бул жерде студенттер үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүктөр берилиптир. Себеби бардыгы документалдуу. Эгерде жумуш издеп ушундай бир кыйынчылыктар болуп жаткан болсо, бул мен үчүн дагы башка студенттер үчүн дагы жарманкеге катышкан бардык жарандар үчүн чоң мүмкүнчүлүк болуп турган чагы. Андан соң белгилүү датага карата мигрант кече бүгүн эртең аталышында эл аралык форум уюштурулуп, облустун бардык региондорунан өкүлдөр чакырылган. Форумда чет жерде иштеп жүргөн мигранттардын жашоосу талкууланып, алардын укугун коргоо боюнча мамлекет тарабынан бир катар иштер жасалганын тийиштүү өкүлдөр билдирди. Өлкө адам укуктары жана бардык мигранттардын негизги эркиндигин сактоодо эл аралык уюмдар менен тыгыз кызматташууну күчөтүүсү зарыл экендиги белгиленди. Форум өтүп жатат, мигрант кечеки, бүгүнкү жана эртеңки деп. Бүгүнкү болуп аткан Кыргызстандагы миграциялык абал жөнүндө буга өкмөт чоң олуттуу көңүл буруп, жакында билесиздер, мына былтыркы жылы мекендештер форум баягы президенттин алдында биздин сырттагы мекендештерди колдоо боюнча кеңеш түзүлгөн. Кеңештин алкагында чоң жыйын болуп өткөн, биринчи жыйын болуп өткөн. Расмий маалыматка караганда учурда чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 900 миңге чукул. Анын 700 миңге жакыны Орусияда эмгектенүүдө. Мындан тышкары Туркия, Дубай жана АКШда кыргыз мигранттары көп. Бүгүнкү күндө биздин жарандардын сабаттуулугу мурда караганда бир аз көтөрүлгөн. Бул боюнча көп жумуштар жүрүп жатат. Социалдык тармактарда мобилдик тиркемелер аркылуу башка биздин өткөргөн көп иш-чаралар бар. Бүгүнкү күндө биз миграцияга барат. Анан сиздер билесиздер, Евразиялык экономикалык аймак түзүлгөндөн бери биздин жарандардын укугу ал жерде көп мындай кошумча укуктарга ээ болгондо, жумушка уруксат алуунун кереги жок, акча төлөп патент алуунун кереги жок. Башка ушундай ошол барган өлкөдөгү жарандардын укугу менен бирдей эле эмгек укугуна ээ биздин жарандар. Акыркы учурларда чет өлкөгө барып кулчулукка кабылып жаткан жарандардын саны көбөйүүдө. Алардын көпчүлүгү чет мамлекетке мыйзамсыз иш издеп кеткендер. Миграция кызматынын маалыматында өткөн жылы чет өлкөдө 175 кыргыз жараны кулчулуктан куткарылган. Алардын көпчүлүгү кыз келиндер. Ал эми куткарылган жарандардын ичинен оңго жакыны гана укук коргоо органдарына кайрылып, 10 кылмыш иши козголгон. Бирок эл аралык уюмдар кулчулукка кабылган мигранттардын баары эле укук коргоо органдарына кайрылбай тургандыгын айтышты. Көбүнчөсү Кыргыз Республикасынын жарандары өзүнүн укугун толугу менен коргой алышпайт да. Мисалы үчүн мыйзамсыз миграция жана адам сатууга душар болгон адамдар Кыргыз Республикасында укук коргоо органдарына кайрылып, мындай өзүнүн укугун коргойт да. Бул кылмыштуулук мындай жашыруун формада өтөт да. Көбүнчөсү мисалы үчүн башка мамлекеттерде сексуалдык эксплуатацияга душар болгон биздин келин кыздар эч качан мамлекет органдарына кайрылбайт, анткени ал өзүнүн статусун жарыялабайт да. Ошондуктан эң негизгиси биздин максатыбыз ушул калк арасында мындай толук түшүнүк берүү, мындай маалыматты жеткирүү жана болгон келип чыккан ушул проблемаларды талкуулоо деп эсептейт. 1990 жылы 18 декабрда эмгек мигранттардын жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо үчүн эл аралык конвенция кабыл алынган.
Адам укуктары менен бардык мигранттардын негизги эркиндигин сактоодо мындан аркы күч аракеттерди күчөтүү муктаждыгы бар. Өлкө мигранттарга коопсуз жана мыйзамдуу түрдө иштөөсүнө шарттарды түзүп берүүдө, башка өлкөлөр менен келишимдерди кабыл алууда. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар.